Бүгін 19 декабрда капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн Улуттук илимдер академиясынын ачылышы болуп өттү. Имараттын капиталдык оңдоо иштери 7 ай жүргүзүлгөн. Быйыл академиянын материалдык, техникалык базасын жакшыртуу максатында түп тамырынан бери капиталдык оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүгө мамлекеттин казынасынан 500 миллион сом бөлүнүп берилди. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров ачылыш аземинде билдирди. Академиянын имаратын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү бул илим чөйрөсүнө түзүлө турган шарттардын башаты деп кабыл алсаңыздар болот. Жетиштүү каражаттарды канча керек болсо мындан ары бөлүп беребиз. Кудайга шүгүр, казынабыз мурункудай кур эмес. Азыр бөлүп берген каражаттарыбызды өздөштүрө албай, кайра кайтарып берип аткан облустар бар, министрликтер бар. Акча каражаттары кудайга шүгүр жетиштүү болуп калды десем болот. Түзүмдүк реформалар аркылуу ийгиликтүү иш жүргүзүлүшүн, илимде реалдуу натыйжаларды жаратууну талап кылуу менен бирге Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлеринин айлык акысын 1 январдан тарта 100%га көтөрдүк. Мындай мамиле Илимдер академиясынын президенти Канат Абдрахматов имарат толук капиталдык оңдоодон өттү, полдон баштап чатырга чейин баары жаңыланды. Интерьер заманбап стилде жасалып, дээрлик ар бир дубалга жаңы телевизорлор орнотулду деп билдирди. Академияга бөлүнгөн акчанын себеби менен жаңы институт ачып атабыз. Мисалы, жакында эле 2 ай мурун жанагы искусственный интеллект деген болот эмеспи? Ошого карата жаңы центр түздүк. Андан кийин бул жерде тетик жерде карасаңар, бул атайын өзүнчө центр, бул деген салттуу биздин искусствобуз боюнча чоң отдел центр ачтык. Академияны мындай жөн эле кыскартып, же институттардын көбүнчө азайтуу эмес, лайыктуу, бүгүнкү күнгө лайыктуу институттардын ачуу деген сөз. Илимди көздөгөн көптөгөн жаштар ошо айлыктан келе алчу эмес да. Мына азыр сөзүнөн уктук, 100% айлыкты көтөрөбүз дейт. Бул биз үчүн чоң жаңылык, чоң окуя болуп эсептелет. Анан биздин алдыбыз албетте жакшы идеяларды өкмөткө берип турушубуз керек. Жалпы эл үчүн кызмат кылышыбыз керек. Жаңы ачылыштар жазылыш керек, ачылыш керек. Анан ошолор баягы жөн эле теория жүзүндө калып калбай, практика айланып туруш керек деп ойлойм да. 1954 20 декабрында Фрунзе шаарында СССР илимдер академиясынын кыргыз филиалы ачылган.